Эфирде бөлüşөбүз туугандар. Группаларга бөлüşөбүз. Ассаламу алейкум туугандар. Саламатсыздарбы, тынчсыздарбы? Gruppalarga bölüşürüz tуугандар. Adamlar girsin. Adamlar girse başlayız efirimizi tуугандар. Dilnar эже, кандайсыз? Жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз жакшы? Иштериңиз болуп атабы? Катнай бүгүн сизге? Туугандар, бүгүнкү темабыз кечеги Кара Суу районуна ынтымак айылына келип, УКМКнын төрагасы туугандар. Айылына келип, элди алдап кеткен жөнүндө Болот Ташиевдин келип, кулакка тээп, элди алдап, ишендирип кеткен жөнүндө бүгүн сөз болмокчу туугандар. Мен ошол кечеги воскресенье биз жыйын өткөзбөдүк беле туугандар. Ошондо эле билгенмин, ошого чейин эле билгенмин. Ошондо Кара Суунун балдарын айтканмын. Кара Суу ынтымак айылынын тургундары айткам. Келип, элиңерди алдап кетет, элиңер алданат деген. Ошондо көрөбүз ака деп калды эле да. Мен ошондо эскертип келдим. Мен айткандай болуп чыкты туугандар. Бул киши мошенниктин мошенниги, любой адамдын колтугуна кирет дагы жүнүн жулуп чыккан адам да. Ушундай адам. Бул Ташиев деген кайсы бийлик келбесин. Ошол эле Жээнбеков малынын колтугуна кирген. Башканын Атамбаевден керек болсо түрмөдө отуруп кат жазган, мени кечирип коюңуз депчи. Бул любой бийликтер колтугуна кирет. Бакиевдин колтугуна кирген. Бул адам деген баарын 200 деп коебузбу же 100 деп коебузбу? Ушул 1000 жүздүү адамдар бул адамчы. Ошон үчүн туугандар, кече келип ынтымак айылын алдап кетти. 50 гектардан эми 20 гектарга түшүп Ташкентке барып протоколго коштуруп келем деп, барам деп сөз бериптир. Анан мен таң калдым ошо айылдын тургундарынын, ошо ынтымак айылынын Кара Суу районуна караштуу. Туугандар, 1 мм жер берилбесин деп мердеги убактылуу иштеп жүргөн ынтымак айылынын тургундарынын балдары жүрөт мерде, Россияда, мына Москвада. Кечеги жыйында катышып, ошол жерде плакаттарын көтөрүп чыгышты. Эми ошо балдардын ата-энеси, урук туугандары кече барса, эми 20 гектар жерди беребиз деп макул болушат туугандар. Бул не деген маңкырчулук туугандар. Биз айтып атабыз, ал жерде талассыз жер туугандар. Ынтымак айылынын жери ошол жер. Ошо ынтымак айылы 1 сантиметр берилбесин деп Москвада бала чакасы, акасы туугандары иштеп жүрөт, бала чакасына Москва шаарында. Ошолорго кыйналбасын деп ушак акча салып атат туугандарына. Ошол жерде турган ынтымак айылынын тургундары ошол жерде туруп алып туруп, оноо Ташиев келсе, УКМКнын төрагасы 20 гектар жерге макул болдук. Ошо чечеткен деп кол чабып жүрөт. Бул не деген маңкырчулук туугандар. Мен мына майды келип коркутту дейт да. Коркутканы ким ол? Ташиев кто такой? Мына айткылачы, Ташиев кто такой? Мыйзамсыз УКМКнын төрагасы. Досу мыйзамсыз президент. Мына туугандар, ким алар? Алар для нас никто. 5-октябрдан баягы туугандар. Мыйзамсыз деп айтып келем. Мыйзамсыз туугандар. Булар эртең кетет туугандар. Бул бийлик кетет, мыйзамсыз болсо да кетет туугандар. Мен айтып атпаймынбы? Мыйзамсыз көпкө турбайт туугандар. Мыйзамсыз бийлик көпкө турбайт. Ошону мындай жаратылыш да ошондой туугандар. Буну да Кудай карап турат, бу акмактарды карап турат. О садыры не кылды, жетим? Коргошуну деп ойлоп таап, элди ууландырып атат. Бүгүн Ысыкөл областында 3 бала ууланыптыр туугандар.
ошо жакшыбы? Министр Здракан экөө таш Садыр экөө казанды аралаштырып дары кылат экен. Ошонун дозасын Садыр дозалап берет экен. Бул не деген акмакчылык? Качан көрдүк? Одон көрө баягы аштан алай деген бар эле, ошону эле шайлап койгон эмес экенбиз. Мына Садыр алай болуп калды го бул. Садыр алай болуп. Ошон үчүн туугандар, мен дагы бир сыйра кайрылып кеттим. Ынтымак айылы алданды туугандар. Ал жерде турган жарандар, ошол жерде турган жарандар көп эле ошо ынтымак айылынын тургундары. Бирок ичинде ошо сабайдан келген тургундар бар экен туугандар. Башка айылдан келген тургундар да бар экен. Бул айылды коркутту, үркүттү мен билбейм. Бирок мен кепилдик берип айтып кете алам туугандар. Бул элди алдады. Биз алданган жан алданып калдык туугандар. Ачык эле айтыш керек. Алданганды жакшы көргөн эл экенбиз туугандар. Неге алда? Эмнесинен коркосуң ошо Ташиев? Ким ол? Кече эле 6 айда эмне болуп жүрдү эле? О президенттин колтугуна кирип, бул президенттин колтугуна жүргөн адам эле го. Керек болсо депутат боло албайт. Депутаттыктан алынчу калган. Бул ким эле? Элестетип көрсөңөр? Ким бул өзү? Соттолгон адам, Ак үйдүн кашасын аттам деп шымын жырткан адам болсо, дөпөрас болсо, о дөпөрасы мен айткан эмесмин, о Максим айтып кеткен, о дөпөрас депчи. Ошо Ташиевден коркуп, ошол 20 гектар жерди беребиз деп ынтымак айылы разы болуп отурат эмичи туугандар. Бул не деген маңкурчулук, акмакчылык? Ошол жерде миллиметр жер берилбесин туугандар. Мен Кемпироватты сүйлөп турайын туугандар. Бул жерде ошо ынтымак айылынын 40 гектар жер, 50 гектар жери туугандар. Кемпироват туугандар. Алабукада Орто Токой суу сактагыч туугандар. Баткендеги Төрткүл туугандар, Төрткүл. Туугандар, бул Төрткүлдө проблема эмес эле ал жерде, Төрткүл суу сактагычын башычы. Ал жерде проблема эмес. Өзүнчө эле бул дөпөрастыгынан ошол жерде да проблема создавать этип кой. Чегара маселесинде акылың жетпесе, мен мына Ташиевге калып кетейинчи. Акылың жетпесе, кое турбайсың ошол маселе, чегара маселесин кое туруп, кийинки жаңы келген мун акылдуулар келсе, ошол маселени чечмек да. Ошол маселени чечмек. Анан кийин акылың да жетпесе, оң, кандай, мен сенен жаш туруп, жолдош Ташиев, айтайынчы. Сенен жаш туруп, мен сезип атам ошол жерди кантип чечишти, кандай маселелер турганды. Мен болсо саясатка аралашкан мен адам эмесмин дагы, иштеген дагы эмесмин. Сен жок дегенде министр МЧС болуп иштегенсиң. Кичине деңгээлиң чоң болуш керек да. Так деп берип, такты үйдө айтасың. Бул сен коомдо жүрөсүң, коомду өзүң алып этиканы да сактасаң, так. Мен каерде иштегенин билесиң деп. Мага демек bir söz aytan dedim, azı katı teyip kovasın деп, görmanlarga katı teyip kovasın деп, unutpay kaldım, özüm kalmap kaldım. Бирок туугандар, мен сиздерге айтып кетейин. Эми не болот? Эртең барып Ташкентке барып 20 гектарга сүйлөшүп келдин болот да, 20 гектар дейт, бирок ошо 50 гектар кетет, баары бир кетет туугандар. Биз алдандык. Алдангандын алдаган. Анан бир нерсе десе эле ошо Москвадагы ошол бузуку, эл бузук. Биз эл бузуку эмеспиз. Бузукулар ушу Ташиев, Садыр Нуркожоевич. Ошол жерде отургандар бузукулар. Акылы деңгели жетпеген дөпөрастар. Ошолор бузукулар, эл душманы керек болсо. Кечегинде баягы Марат ким эле аксакалыбызды камап койду, шпион деп. Шпион статья менен мына онаны камаш керек. Бул ошо Өзбекстандын шпиону ана Ташиев. Ошону камаш керек болчу. Биринчи очередь ошону камаш керек болчу. Кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлободу туугандар. Кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлободу. Коркуп жүрүп ушу ар бир жери сантиметр, гектар жерлерибизди алдырып атабыз. Ошону биздин ата бабаларыбыз ошол жерди кыргыз элинин жери деп сактап келип жүргөн малда, мына эки дөпөрас келип Садыр менен Таши деген дөпөрастар. Бирөөсү зек, бирөөсү заправщик мындай айтканда. Экөө тең эле заправщик мындай айткандачы. Келип, бензин саткандай кылып чоң атасынан калган жерлер болгон түрлү берип атат, тоба кылып. Ошого айта албайсыңар ошондой нерсени, Айтыш керек да. Кече биз жыйын өткөздүк мына Москвада. Жыйын ошол ынтымак айылынын тургундары келди. Мен булар менен сүйлөштүм, туугандар дедим. Мен айттым буларга, туугандар, эртең барып Ташиев барат силерге понедельник дедим. Барып алдайт. Анан алданып кала бербегиле десем, ооба, жок, алданбайбыз биз. Биз туугандарыбыз анда алданбайт. Алданган ушул да, алданган ушул. Чыкпай кала берди. Эми барып Ташкентке барып 20 гектарды сүйлөшүп келди. Ол кийим силерге условие койгон. Ол УКМКнын төрагасы не иш, милдети не кирет, билесиздерби? Ол ошол
Mına sırttan kelgen düşmanдар, шпиондорду кармаш керек. Мындай резонанс иштерди карап турган ишкана СМБ деген. Бизден премьер-министр не кылып жүрөт? Бул ички саясатта премьер-министр караш керек мындай. Жер маселеси болобу, чегара маселеси премьер-министр какта жүрөт бул Марипов. Мариповдон секирип, бул кош бийлик кылып, садыга кош бийлик болуп атат туугандар. Кыргыз мамлекетинде кош бийлик болгон эмес туугандар. Кош бийлик болом деп Атамбаев кайерде отурат азыр? Түрмөдө отурат. Ошого Жээнбековго кош бийлик болом деп Жээнбек түрмөдө отурат азыр. Ошентип эле Ташиев эртең ошондой болушу мүмкүн Ташиевкечи туугандар. Кош бийлик болгон эмес, биз илгертен болгон эмес. Илгертен мына Нүсүпби Шералы ханды кандык алып келип отургузган. Мына Садырдын онасындай эле да. Нүсүпби алып келип отургузган, бирок чокоен илип койгон кыргыз үнүнүн үстүнөчү. Кийин ошонун атаран оролгон Шералы хан советниктери ороп алып туруп Нүсүпбидин башын алдыртат Шералы хангачы. Ошондой эле нерсе болот тууган. Кош бийлик болгон эмес дос туугандар. Кош бийлик болбойт дагы. Себеби бизде кош бийликтердин эмне болгон? Акыретти мен көрүп атабыз туугандар. Ошон үчүн мен айтып атам. УКМКнын төрагасы бул жер маселеси боюнча УКМКнын полномочиясы жок туугандар. Биринчиден, бул чегара маселесин азыркы мыйзамсыз турган Садыр зек чечиш керек болчу. Же премьер-министр чечиш керек болчу. Анан каяктагы УКМКнын төрагасы барып алып, мен так, мен каерде иштегеним, мага демек, Американын президенти болбойсуң мага демек, же Американын ФСБ Интерполдун начальниги болбойсуң мага демек. Не болсоң дагы. Так деп бербейчи. Ошон үчүн туугандар эфирди бөлүшүп кетти. Баардык элге жетиш керек туугандар. Мына калыс сөздөрүм жетип туруш керек. Эми бул Садыр алай, Садыр мыйзамсыз президентиңер баягы вакцина ойлоп таапты. Төпераспы булар, элди уулантырып канча деген адам бүгүн маалымат келип атат, 3 бала ууланды деп, Ысык Көл областынан. Бул табдырларбы? Мына Бешеналиев деген министерство здравоохранения ошону бул экөө Садыр менен бул экөөнүн чара көрүш керек бул гангирбаштаргачы, тупойлоргочу. Ачык эле айтачы. Тупойлор. Ошон үчүн туугандар, мен айтып кетем. Көзүбүздү май басты туугандар. Ойгонолу. Мына ойгонбой жүрүп Кемпироват кетти. Орто Токой суу сактагычы кетти. Ынтымактын 50 гектары кетет жакында. Бир ратификациядан өтөт. Парламент ратификациядан өткөзүп берет бул Төперас Ташиевден коркупчу. Анан жер үй кетти туугандар. Жер үй. Алтын кени орустарга бердик. Кумтура алтын кени канадалыктар дагы эле улутташтырбай турат. Улутташтырам деген адам салютага секирип бирди. Алтын калбай калдым деп аркага секирип бирди. Эртең Кытайга бара турган болсо Садыр жетим той кетет Кытайга айтып коеюн. Ачык эле айтайынчы ошол нерсени. Мен ойлодум эле кечеги ынтымак айылына барганда бир дескирак бала жок экен деп калдым. Бирөөсү чыгып, Ташиев сен кимсиң, Ты кто деген чыккан адам болгондо ошол жердечи. Же көтүн жара тепкенде, Ташиевдин көтүн жара тепкенде, Ташиев ошол жерден качат болчу. Ошону кыла алган эркек чыкпады да ошо ынтымак айылында ушул турган жерде бир эркек чыкпады ошол жердечи. Ошол жерден бир эркегирак чыкканда, айтайынчы, жүрөгү тоок адам чыкканда, Ташиев дөпара сен кимсиң деген адам чыкпады да топ алдым. Сен барпыңан жер бер, биздин айылдан бербей деп. Ошентип айтыш керек эле ошол нерсеничи. Жок, андай болгон жок. Сүйлөп калышты, анан наракта 3 аял силер азаттык барса, силер Ташиевдин, Ташиевдин мактай турган адамбы? Ташиев мактай турган адам эмес. Бул Ташиев эл душманы болот туугандар. Мен ачык эле айтам. Садыр да эл душманы болот. Ташиев да эл душманы. Талант Мамытов да эл душманы болот. Ушулардын айынан ушу туңгуйга түштүк туугандар. Мен ачык эле айтам мен сөзүмөн кайткан эмесмин. Мен булардын баягы троллдорун окшоп, дакансаларга окшоп, мен да даканса барам буларгачы, менчи. Кудуретим жеткенчечи. Эми туугандар, мынау биз саясатта, мен бул саясатка аралашпайм деген туугандар. Саясатка аралашпайм деп жүрүп, мен сиздерге айтып кетейин, саясатка аралашпай. Ушул мен YouTube'дан бир онан көрүп калдым, Орозайымды ошо Ташиевдин адамдары, Садырдын адамдары коркутуп 3 күн сурок берген экен. Ошентип мен Орозайымды
коргоп ушул эфирге мен чыккам. Ошентип мен ушинтип саясатка аралашып кеттим туугандар. Ачык эле айтайын. Бул орозайымды эч ким жакшы билбейт. Бул адам өтө жакшы адам. Кичинекей кыз. Мындай кылган анча мынча мына дөпөрас эркектерден көрү 1000 эсе жакшы да. Мына ачык айтайынчы, 1000 эсе акылы дагы жайында, мүнөздөрү да жайында, тартиптүүлүгүн айтпо. Өтө тартиптүү кыз. Көп түшүнбөйт бул кыздын. Бул кыз ошол мамлекетке жанын берген кыздардын бири, патриот кыздардын бири да туугандар. Ушу баягында адилетсиз нерсе болуп турган жерлерде адилетсиз нерселерди айтып турат туугандар. Бул Орозайым деген кыз карындашыбыз. Аябай сонун кыз бул кыздычы. Көбү каралайт, кийин каралап жүрүп акыретте ошого жооп бересиздер. Бул силер Орозайымды билбей туруп каралап атасыңар силерчи. Ошол каралагандар ушул Садырдын троллу, Ташиевдин троллдору болот туугандар. Бул кимдер каралат? Баягы акчага жалданма блогерлер, акчага жалданма активисттер каралайт да бул кыздычы. Анан бул кыз менен жакшы сүйлөшүп отуруп калсаң туугандар. Бул кыз биздин кыргыз элинин келерки курман жандаткасы десек болот туугандар. Сайкал батырыбыз десек болот туугандар. Мына ачык эле айтыш керек. Мындай кызда дух, ушул кызда духтай эч кимде жок тууган. Анча мынча эркектерде да жок. Мисалы мындай Орозайымдай сүйлөгөн кызда ачык, так, калыс сөзүн айткан эркектер да сүйлөбөйт. Себеби духу жетпейт туугандар. Ошон үчүн мен бул Орозайымды карындашым катары, аял киши катары бул кызды мен аябай сыйлайм. Мен бул кызды аягына чейин коргойм, коргоп келем, коргой берем. Мен ошону айтып кетейин азыр мына троллдорго, жамандагандарга, анан ушу Ташиевке, онабу Садыр Зекке айтып кетейин мен ачык айтам. Мен бул кызды Куда каласы, каерде болосун, Кыргызстанда болобу, башка шаарда болобу, мен до конца коргойм бул кыздычы. Ким ушуга бир чачын талын чүрө турам десе лично мен менен сүйлөшөт. Мен бул кызды коргоп келе берем, акыретке чейин коем Куда каласа бул кыздычы. Себеби мындай кыздар кыргыз элинде мындай айтканда 100дөн 1 десек азыраак болуп калат, бир жок деген 10дон 1. 10 миңден 1 адам ушундай же 100 миңден 1 адам ушундай адам бар да туугандар. Ошон үчүн биз аял затын сыйлап туугандар. Бизде деген ата-эне, апа бар, карындаш бар, кызыбыз бар туугандар. Анан кийин күчүңөр жетсе, эркектерге күчүңөрдү чыгаргыла. Ошол эле Садырга айтып кетейин, ошол эле Ташиевке айтып кетейин. Ушул кызды каралап силер айбир таппайсыңар. Ачык эле айтайын, айбир таппайсыңар. Деңгээлиңерди көрсөтүп койдуңар, мисалычы дөпөрөсү. Асылай Орозайымды эрге бергиледи. Куда каласа насиби, Куда буйрса эрге тиет. Силерден сурабайбыз качан эрге тийишинчи. Ал буйрган күнү эрге тиет. Орозайым кыргыздын курман жандаткасы. Мен ачык эле айтам. Орозайым кыргыздын курман жандаткасы. Жакынкы bir 15 жылдын ичинде Куда калат. Ушул кызды биз президент кылып алып чыгышыбыз мүмкүн. Себеби мындай кыздар аз кездешиши мүмкүн туугандар. Мен мисалы ошентип жеке оюм да туугандар. Жакынкы bir 15-20 жылдын ичинде ушул Орозайым саясатты бара туруп өзүнүн ордун көрсөтсө, может президенттикке бараттыр. Каяктан билесиздер туурабы? Ошондо колдогондор, бизге окшогондор колдойт туугандар бул Орозайымды да. Туугандар, эми biz bayağı Sadır Zek'tin bayağı oylanan korgoş nusu boyunca sözü bulup tuğanlar. Efirde bölüşüp kelsek, bu korgoşundu tuğanlar. İlgeri taaptar koldanıp gelgen tuğanlar. Bunu nege koldanıp? Bayağı içindeki raktar koldanıp. Ошондой нерселер колдонуп келгенде тугандар. Бул өтө зыян. Бул керек болсо мал жан жеп алса дагы өлүп калат тугандар. Ачык эле айтайынчы. Ошон үчүн бул мыйзамсыз президент дейбизби, самозванец дейбизби, өзүн өзү президент кылып алган дейбизби. Эми бул адам акылы жайындабы, же деңгээли ушуга жетти, ошо экөө министр здравоохранения ошол коргошунун аралаштырып дозасын определять эткенге, бирок мен ачык айтам, дүйнөгө уят болдук, дүйнө жүзүнө уят болдук туугандар. Эфирди бөлүшөбүз.
Dünya жүзүнө уят болду. Бүгүн мына орус маалыматтарында айтып кетип атат. Придумали откуда-то корень деп өтө маскалдап атат азырчы. Мен биринчиден насыбай чекпейм, мына Абдыкерим Бакировго айтып кетейин, мен насыбай чекпейм туугандар. Туура айтасыз, Гүлнөр эже Оразайым төгөрү төп келишкен кыз. Эч ким билбей туруп ушинтип баягы троллдор, фейктер ушинтип жамандап, ошо бийликтин приказын аткарып ушуга кароолоо жүргүзүп атат Оразайымгачы. Мен айтып кетейин, Оразайымды билбей туруп ушинтип кароолоо жүргүзгөн туугандар, бул өз ата-энесинин өлүгүн этин жегендей болот туугандар. Ошон үчүн айтып коеюн. Эфирди бөлүшөбүз туугандар. Мен айтып келем, бул бийлик мыйзамсыз, Ташиев да мыйзамсыз, Садыр Нуркожоевич да мыйзамсыз, парламенттин спикери да мыйзамсыз, баардыгы мыйзамсыз туугандар. Биз мыйзамсыздын мезгилинде жашап атабыз туугандар, азырчы. Кийин жаңы бийлик келгенде туугандар, мына 5-октябрдан чыккан указ баардык нерселер жокко чыгат. Мен дагы айтып кетейин. Азыркы жер маселеси боюнча булар азыркы 120 чимкирик парламентте ратификация кылып өткөзөлү деп атат. Мен ушу чимкириктеги калып кетем. Эртең жооп бере турган күн келет. Садыр Ташиев качат булар. Буларды мен билем деңгээлинчи. Булар кыргыз элин туңгуйукка алып кирип, кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлобой, жерлерди таркатып, сатып, чөнтөктөрүн толтуруп качканга аракет кылып атат азыр. Булардын мен ошондой сезип атам булардынчы. Сабыр кылгачы убакыт, канча сабыр кылалы? Келгенин 6 ай, 7 ай болду. Эмне кылды? Айтчы, бир деңгээлдүү иш кылды булар. Только проблема создавать этет. Продукттар, азык-түлүк кымбат, авиабилет каттамдары кымбат, 60 миң, 70 миң. Жакшына турган кемпироват менен орто токой сууну берип сатып беришти. Ынтымак айылынын 50 гектарын берем деп тополоң чыккандан азыр дагы ошоңчо турат. Тугандар, бул эфирди бөлүшөбүз. Мен эфирди көп убакытка чейин албайм туугандар. Мен өз жеке оюмду айтып кеттим сиздерге туугандар. Кыргыз эли алданган эл экенбиз. Алданганды жакшы көргөн эл экенбиз. Алданып жүрүп ушул акалга келдик туугандар. Ошо алдангандарга биз эми кичине ойлонбойлу, анализ чыгарбайлы, качанкыга чейин алданабыз туугандар. Ол УКМКнын төрагасы чегара маселесин чече турган адам эмес туугандар. Акылы да, деңгээли да жетпеген адам. Ал адамды мен айтып кеттим. Садыр жөнүндө айтсам, Садыр мыйзамсыз дегеним туугандар, зек дегеним мен ошо сөзүмөн айткан эмесмин. Бул мен үчүн зек боюнча 2 жолу соттолгон адам туугандар. Себеби жогорку соттон чыккан өкүм аркага кетпейт туугандар. Ошон үчүн бул строгий режимде отурган, Молдавановкада отурган. Ошон үчүн бул кишинин кылмышкер экенин мен тааныйм. Кылмышкер бул адамчы. Бул адам 25-жылга чейин отуруш керек болчу. Мыйзамсыз түрмөдөн отуруп чыгып, мыйзамсыз бийликти басып алды туугандар. Буну мен акыретке чейин тааныган эмесмин, тааныбайм да. Акыретти Кудайдын алдында да айтам. Бул президентти мен тааныган эмесмин. Себеби адилетсиз келген президент, адилетсиз президент. Бул никогда таанылбайт туугандар. Бул бийликти узурпация кылды, бийликти басып алды. Керек болсо элди да коркута баштап, азыр көрүп атабыз, кечеги кыз келиндерибиз МВДнын алдына митингге чыкканда антиминтик кылып балдарын алып чыгып турганда. Мына Тилекмат боюнча айтып кетейин туугандар. Бул Тилекматтын бүгүн соту болот туугандар. Тилекматтын соту болот. Бүгүн үй камагында болсо да мына азыркы сотторго айтып кетейин, мына Свердловский сотко кайрылып кетейин. Күн келет, Куда каласа, ар бир соттун чыгарган өкүмүн, ошол Тилекматка чыгарган өкүмдөрүн биз башынан карап чыгабыз. Өзүңөр да ушу Тилекматтын башынан түшкөндөй кылып түрмөдө отуруп калгансыңар, эч ким кепилдик бере албайт. Ошон үчүн мен бүгүнкү сотторго кайрылып кетейин. Эртеңки күнүңөрдү ойлогула. Биз бул Ташиев менен Садыр эмеспиз. Биз деген адилетти жакшы көргөн карапайым элбиз. Ташиев, Садыр эртең кетет. Бул бийлик мыйзамсыз, арамкор, элди алдаган, эл душманы бийлик болду. Бул жер саткан, суу саткан бийлик, арам бийлик болду. Мыйзамсыз бийлик. Ошон үчүн бул адамдарды мен тоготкон эмесмин, тоготпойм да бул адамдарды. Өмүр бою акыретке чейин тоготпойм турган бул адамдарды. Кабыл да албайм буну.
ошону тааныбайм да туугандар. Мен сиздерге ачык айтайын. Булар мен бул адамдарды адам катары может жакшы адамдыр, бирок саясатта тааныган эмесмин. Башында айтып коеюн. Булар только ошол 400-500 семенин ойлогон, Райымдын чөнтөгүн ойлогон, Камчы Колбаевди ойлогон, ошо 400-500 элитаны ошол баягы элита үй бүлөнү ойлогон, өздөрүнчө элита болгон, ошону ойлогон, кызыкчылар ойлогон эки саясатчы булар. Эл душманы, карапайым эл душманы болот булар тургандар. Ошон үчүн Ташиевдин духу жетпейт мени камаш үчүн. Дагы айттым го. Ташиев камаш үчүн дагы 2 жолу төрөлүш керек. Мен айтып атпаймынбы? Ташиев камаш үчүн мен 2 жолу төрөлүш керек бул жылда. Эл шайлаган жок. Өздөрүн шайлады. Эл шайлаган жок. Садырды эч ким тааныбайт. Мен дагы бир жолу айтам. Азыртан баштап, ар бир жаран. Мен Садырды шайлаган эмес. Ал мыйзамсыз президент. Өзүн шайлаган президент. Тааныбайбыз десек болду туугандар. Бул бийлик кетет. Биз мына ручканын учу менен революция кылабыз деп атабызбы? Ручканын учу менен. Ошол ручканын учу менен ошентсек, аң сезимибизди өзгөртсөк, аң сезим менен революция кылсак, мына окшогон дөп барас деңгээли төмөн акылсыздар кетет туугандар. Мына окшогон дөп барастарчы. Туура айтасың, улук өкөттөн арамкорлор. Ошон үчүн мен айтайын, мына азыркы ошол коргошууну ойлоп тапкан Садыр, ошол танкансаларга ошону биринчи ошо баягы троллоруна, ватниктерине, трапкаларына берсин биринчи. Ошолор биринчи ичип көрсүн. Анан ошолор сакайып кетип, ошолор коронавирус болбой жакшы болуп кетсе, анан башка элдерге берсин дегеним. Бул тамаша сөз, себеби оны ичкенге болбойт кыргыз элим, аны ичкенге такыр болбойт туугандар. Вообще болбойт. Ол нерсени ичпегиле. Мен сиздерден суранып кетем. Бул коронавирустун оорусуна башка мамлекеттер жылдап, 2 жылдап, 3 жылдап коронавируска вакцина ученыйлар эми ойлоп атат. А биздеги каяктагы деңгээли төмөн дөп барас президентиңер каяктагы нерсени ойлоп кыргыз элин уландырып атат туугандар. Мына ошонун уланмагына бүгүн Ысык Көл областында 3 адам уланып, жаш балдар жатат туугандар. Ошон үчүн бул нерсени биз алданбайлы. Минздравдын министрин Бешеналиевди түрмөгө жөнөтүш керек болот. Дөп барасты. Себеби буга жоопкерчилик караш керек. Бул элди геноцид менен заниматься эткен министр экен, Садыр өкө. Өкөттөн геноцид менен заниматься эте турган адамдар экен. Ошон үчүн туугандар, биз кайдыгер карабай жүрүп, ошо кемпир абад менен орто токой суу сактагыч ынтымак айылынын 50 гектар жерин сактап калалы туугандар. Кайдыгер карабайлы кумтөрдү улутташтыралы туугандар. Кумтөрдү улутташтырыш керек туугандар. Бул Садыр айткан сөзүнөн кайтты. Мен айтып кетейин кыргыз элим. Качан гана кумтөр улутташтырылат, кыргыз эл иштетет, ошондо калган пайдасы тиет. Жер үй дагы орустардан алып коюшубуз керек туугандар. Өзүбүз иштетишибиз керек. Жетим тонну да Кытайга бербешибиз керек. Ошон үчүн туугандар, анализди өзүңүздөр чыгарыңыздар. Ким орозо болсо, орозоңор кабыл болсун. Саламатта калыңыздар. Сиздер менен мен Бекиев Эмил Маликович. Куда каласа адилеттүүлүк келет туугандар. Адилеттүү президент келет, куда каласа үмүттү үзбөйлү туугандар. Бул окшогон дөп барас аферист мошенниктерди этирак кетирели туугандар. Алга кыргыз элин.